Qol chiqaramiz. O'ttizna. Tur. Siz qarmaldingiz. Umut menen bas. Жамбаш қалып чабу ыкмасы жасап, толук кармоо ыкмасы биринчи кезекте бул аралыкты алыш керек, аралык. Андан кийин кармаш керек билектен. Билек менен алаканын бириккен жеринен кармаш керек. Экинчи кол колдукка кирет. Экинчи бут ортосуна келет. Андан кийин кайрылабыз. Экинчи бутты ошо жанына алып келебиз бул жака. Кичине отурабыз дагы, ушул жерден жамбашты иштетебиз. Тизелерди түздөп жамбаш иштетебиз. Бул жерде жыккандан кийин кол кое бербеш керек. Оорутуучу ыкма бул жерде колдун алаканга жасалат. Бул жерде бекем кармаш керек. Андан кийин жыккандан кийин дагы бул биздин уже көзөмөлдө. Кол кармалган, буттар, тизелер денени көзөмөлдөп турат. Акырын тартып көмкөрөсүнө оодарабыз. Колун артына кайрыйбыз. Буттарын жыйнатабыз. Жыйна. Тур. Тургандан кийин дагы бутубуз капталында, дайым капталында болуш керек. Бул деген эгерде сиз бутубуз астында болсо, бул тебип койсо, тепсе артка жыгылып калышат. Эгер бул жакта болсо, ошондой эле тебип астыга кайра өзүнсүз жыгып калат. Ошон үчүн бут дайыма капталында болуш керек. Колду кайрыганда дагы чыканакка жакын кармаш керек. Эгерде билеги күчтүү болсо, бул жерден кармасаңыз, колуңуз чыгарып иштейт. Ошон үчүн колду кайрыганда дагы кол чыканак жакка болуш керек. Андан кийин бул жерге ичкисинин жумшак жерине, кабыргаңыз бүткөн жерге коюш керек. Болбосо артка өткөзүш керек. Экинчи колуңуз эгерде күчтүүрөөк боло атса, анда бул жактан аласыз. Эгерде күчүңүз жетип турганын билсеңиз, анда бул жерден да кармап койсоңуз болот. Эң негизгиси ыкма жасаганда аша чабып кетпеш керек. Көбүрөөк күч колдонуп, аша чабып кетип, жаракат албаш керек. Дал калып чабуу ыкмасы. Буттар жыйна. Тур. Омут менен бас. Тургандай эле бул дал калып чабуу ыкмасы биринчи очерет. Аралык кармайбыз. Бут ортого келет. Ошондо кол дагы далы кирет астына. Андан кийин кармап туруп, экинчи бут бул жакка келет. Дал калып чабабыз. Колду чыгарабыз. Бутты жыйна. Андан кийинки көнүгүүлөр жана көрсөтүлгөндөй эле баары аткарылат. Бут дайым капталында болуш керек. Сиз кармалдыңыз. Омут менен бас. Алдынан чалып чыгуу ыкмасы. Бутты жыйнайсыз. Тур. Омут менен бас. Алдыга чалып чыгуу ыкмасы жасалган эмнелерге көңүл буруш керек. Биринчи кезекте бул аралык. Эгерде сиз аралыкты алыс алып калсаңыз, анда толук кандуу ыкма жасай албайсыз. Экинчиден, аралыкты аябай жакын алсаңыз дагы ыкма толук кандуу жасалбайт. Ошон үчүн биринчи кезекте
аралык, анан кармоо. Кармаганда билек менен алаканын кошулган жеринен кармаш керек. Бул жерден, себеби дегенде бул жер билек жоон, булчуң эт болгондуктан сиз толук кандуу кармай албайсыз. Эң колдун ичке жери, ушу кошулган жери, ушул жерден кармасаңыз, кармаганыңыз абдан бекем кармалат. Аралыкты алдыңыз, кармадыңыз, андан кийин экинчи бутуңуз ортого келет. Колуңуз колдун астынан кармайсыз. Андан кийин бутту эки буттун сыртына чыгарасыз, бул жака. Бул бутуңуз мынакей. Алдынан чаласыз. Ыкма ошон үчүн алдынан чалып жыгуу ыкмасы деп аталат. Мына бул жерге бутты койгондон кийин баардык денеңизди иштетип астына кылганда бут дагы иштейт бул жерде. Астынан чаласыз. Ыкманын калган жазалыштары мурдагы көрсөткөндөй эле кетет калгандары. Оңут менен басабыз. Артынан чалып жыгуу ыкмасы кандай жазылат? Артынан чалып жыгуу ыкмасы. Бут жина. Тур. Кармалдыңыз. Оңут менен бас. Артынан чалып жыгуу ыкмасы жасаш үчүн биринчи кезекте аралык. Бул жерде биз артынан чалып жыгыш үчүн аралык капталга келиш керек бутубуз. Себеби дегенде берки ыкмаларда биз бул жактан алып атсак, анда биз астыга чабып атканбыз. Бул жерде биз артка чапкан үчүн бул бутубуз, сол бутубуз капталына келет. Экинчиси ошондой эле кармайбыз. Бул ыкманы жакшы жасап үйрөнгөндөн кийин аралыкта, буттагы, колдагы кармаганда бирдей кетсе болот. Мындай болот. Экинчиси ошол эле бут кетет, колдагы. Колду моюндун аркасынан кармайбыз. Бут бул жакка келет. Артка чалып жыгуу ыкмасы бут бул жакка келет дагы. Эки буттун ортосуна киргизип туруп жоон санга тебебиз. Түшкөндөн кийин кол кое бербейбиз, көзөмөлдө көмкөрөсүнө жаткызабыз дагы. Бутту жыйнатабыз. Турабыз. Жаран сиз кармалдыңыз. Команда бергенде дагы жеткиликтүү үн менен бериш керек. Оңут менен бас. Алдынан келип буттарын кармап жыгуу ыкмасы. Кол чыгар. Бул калды. Чыгар арка. Тынч. Буттар жыйнайсыз. Тур. Сиз кармалдыңыз. Сол бут менен бас. Алдынан келип буттарын кармап жыгуу ыкмасы. Аты айтып тургандай эле астынан келебиз да эки буттан кармап жыгабыз. Биринчи кезекте аралык бутубуз келет. Андан кийин ийинди ылдый кылып эки буттун ортосуна коебуз. Эки кол эки буттан кармалат. Ушул жерден буттардын баары иштеш керек. Буттардын баары тизелер түстөйбүз дагы түртүп бутун тартабыз. Жыккандан кийин бир буттун кое бербейбиз да экинчи жакка көмкөрөсүнө жаткызып туруп бутуна оорутуучу ыкманы салабыз. Оорутуучу ыкманы салгандан кийин бул биздин көзөмөлдө.
Қолды шығарабыз. Артқа шығарабыз қолды. Bir қолын қармауға өтөбүз. Қолды салғандан кейін ақырын бұтты қой береміз. Себебі біз жоқ, қолды қармадық. Бұтты қой береміз дағы. Жинайсыз. Тұр. Сіз қармалдыңыз. Сол бұт менен бас. Артынан келіп, бұттарынан қармап жұғы ықмасы. Жар қолды. Бұл қол. Жина бұт. Тұр. Сіз қармалдыңыз. Сол бұт менен бас. Арт жағынан келіп, бұттарын қармап жұғы ықмасы. Бірінші кезекте аралық талауыз. Андан кейін қармағын өтөбүз. Иін екі бұттың ортасына келеді. Жамбаштың ылдый жағына. Андан кейін тізелерді іштетебіз дағы, түртіп екі бұтты тартабыз. Жыққандан кейін орты шықман салабыз бұтқа. Салғандайын бұл біздің көзөмөлдө. Бұл қол шығарабыз. Қолды қарма алғандан кейін бұтты бошотабыз. Бұтты жина. Тұр. Бұт дайым қапталды болуш керек. Сіз қармалдыңыз. Сол бұт менен бас.